Сөйтші, қарағыла. Менің оқыған намазым только мағали денсаулық беріп тұрбайбы. Менің оқыған намазым бұға жизнь бербейді да. Ал бұл өзі намаз оқыш керек. Көріңер бі? Біз емне қыласыз? 5 мал еңкейгенде 5 мал сер өтіңірді қоясыңар. Ошо бір-бір қоғылар. 5 maldır içinde көп әрекеттер. Жоқ, 5 mal namazda көп 4 рекет пе, 2 рекет пе, ар бірінде еңкейгеніңерде сен өттін оқу безді қоясыңар. Көрдіңіз бе қандай, Құдай тағалам қандай бізге жақсы несен берген. Қарағыла, бізге денсаулықты өзі қыла тұрған несен берген. Анан кейін, дарат алу, бұл мына, соны неге біз мында қылып отырмыз? А потому что лимфа ушақ ағады. Көрдіңіз бе? Без мындайынан ағып, аны неге келеді? Неге біз мындай қыламыз? Мындай. Апа бұл деген бұл без, именно ушу жердегі, мына қарап қоғыла. Ушу жердегі без, мына мерге келіп қояды. Неге мында қыламыз? Мына ушу, неме, лимфа мындайынан ағып неқі келеді. Көрдіңіз бе? Жерге çoğular. Мұның бардығы жерге çoğular. Күшті даватчы қаяқта жүреді. Анысқылырсын менен жүр. Екі сөзбенен, 4 сөзбенен айтып қойды. Бияқты жуана, бұтты жуатпайыз. Эми буттун ар бир саланы неге жуатабыз? Ар бир бут ар бир органга жооп берет. Ар бир сала, буттун салалары ар бир органга жооп берет. Мына буттун ноголар ичегилер. Мына уйку без, оң жактыгы, сол жакты ичегилер. Көрдүңөрбү? Биз неге ошол biz uşu жердеги безди айдап атабыз да. Биринчиден bunun ортосунан мусорду айдап атабыз. Экинчиден биз буларды мындай өйдөгө келип жардам берип атабыз. Көрдүңөрбү? Так что намаз өзүң үчүн дегенге мен ушул системага түшкөндөн анан түшүндүм да. А мен башында отурганда айтпайсыз жанагы немеге? Отурганда, аттахиятка отурганда бармактын отурабыз да. Мына, көрдүңөрбү? Сен биринчи мына буттун биринчи бармагы бул өт да. Мына биринчи бармак. Сен аны минткенде сен өтүңдү иштетип атасың. Көрдүңөрбү? Бага кандай эмнеси бар? Аттахиятын отуруп. Эми карагыла, мына. Силер бутуңарды жууп, лимфаны айдадыңар. Кайра келгенден кийин кармап атпайсыңарбы? Мына жерде лимфанын узилдери бар. Ошо лимфаны басканда ал физиканын жол немеси менен бияка өйдө көтөрүлөт да. Өйдө көтөрүлөт. Көрдүңөрбү? А что? Намаз. Анан кайра неме бар атабыз, саждага. Саждага бар. Эми ар бир кыймыл негизинен кан тамыры менен без тамырдын айдайт да, айдайт. Анан айтып атпайбы? Намаз окуган адамдын жүзү неме нур болот. А неге? Потому что сен 5 малле бетиң жууланып, 5 малле миделе лифан айдай берсеңчи, капкара кыздар аппак болуп кетет. Ошо нур деген ошо. Nur деген сөз капкара аппак болуп калды деген. Негилер көрдүм, нур неме болуп турат экен. Нур болуп турат. А потому что биз только лимфаны айдайбыз, лимфаны айдап атасың, лимфаны айдап атасың. Анан бизге жанагы араб эмес депчи, эң кыскартылган варианты берилген да. Ата сажданын ая узак дуалары бар. Неме рукуянын да ая узак дуалары бар. Мынтип тура берсең болот да, эгер ошо дуаларды билсең. Ая узак бизге эң кыскасын берген. Субханаллах, субханаллах, субханаллах. Эң кыскартылган вариантын берген да бизге. Сыгып отурупчу. Ата баягы китеп алсаңар, мусулман крепость мусулман. Ошондо дуалар ая узак. Саждада тура берсең болот. Эми мисалы саждада турганда 3 жолу кайтала дейт го. Каласаң 5 жолу кайтала, каласаң 7. Канчалык сен 7 жолу кайталаган сайын ошончолук көбүрөөк агат өтүңөр. Субханаллах, 3 жолу айтып койсоңор өтүңөр жаш куюлбай калат. Так что субханаллахты 7 жолу айткан. Анан жана намазды ар бир кыймыл мындай, мисалы неме кылдыңбы? Саждадан кийин мындай туруп, анан мындай кылып туруп, анан кайра баргыла дейт да. Ар бир кыймыл отчетливо жасалсын дейт да. Шашпагыла. Бул эң туура. Эмне үчүн? Себеби деген биз азыр майдаларды айдадык да. Майдаларды мына бүткөндү айдадык, а эң адамдын мына немеден баштап кендикке чейин жоон кан тамыры болот. Жоон без тамыры болот. Биз ошо жака барып кошушубуз керек да. Ошон үчүн дагы ошо намаздын ар бир немеси, неме движениясы, кыймылы. Ошо жоонго апарып кошуу. А жоон баптыр көк кан тамыры коет да, көк кан тамыры сыртка заң сийдик тер кылып чыгарат. Nasıl? Эме боюнча да айтып кетсеңиз.